бардығыбыз жақсы таныған, бардығыбыз жақсы көрген Бообекова Сайнеке Бообековна эжеке менен маектештикта турабыз. Бул инсан химия илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргызстандагы белдүү химия технологиялары боюнча адис. Эжекенин дагы бир абдан чоң баалуу эмгектери бар. Бул киши кыргыз тилинде, орус тилинде, айрыкча химия боюнча ошол көнүгүү маселелерди иштөө жыйнактары биздин Кыргызстандагы эң алдыңкы окуу куралдарынан болуп эсептелет. Анда сөз сизде, урматтуу эжеке. Кыргыз балдар сапаттуу билим алса экен деп, кыргызча окуса сапаттуу билим алат да, мектептен жаңы бүтүп келген айылдык балдар айрыкча. Ошон үчүн кыргызча тетиги 83 жылдан бери жазып келатам да. Анан акыркылары болулар, анан экология боюнча ошо 12-жылы биринчи геохимия экологиялык проблемалары чыккан. Могул китеби? Кандидат болуп, химик болсом деле мен көп нерсени билбейт экенмин. Мага окшош эле башка. Илимден феномен ушундай. Мурики экология боюнча эчтеке билбейт экенмин. Анан ошондон кийин анан жазганда баягы журналдарды, илимий журнал, илимий китептерден окуп атып, анан кийин көп нерсени билип алдым да. Анан эл билсин, карапайым эле адамдар билсин, окумуштуулар, мугалимдер билсин деп анан бул китепти чыгаргам. Бу жерде болгондо да кыргыз тилинде. Кыйын болду эже терминдерди кантыңыз? Термин билбейм, ким кыйналып атканын терминди тапса болот. Тапса болот. Ушу миллион сабы бар Манасты жатка билген кыргыз анан бул химиянын терминин билбей калдым. Мен ушул суроону атайлап бердим да, себеби кийинки жылдарда бизди так илим менен алектенгендерди анча-мынча баягындай бир сындап же көрө албай жүрүшөбү, мындай жаза алышпайт. Химия боюнча, физика боюнча кантип эле кыргызча болгондо илимий популяр түрдө жазылсын. Мынакей сиз жазып таштаган турбайсызбы? 2-3 китебиңиз турат бул жерде. Ошол 5 китептен эле меники. Баары кыргыз. Баары кыргызча. Бул акыркы китептер. Мурундагы 3 китеп чыккан, алардын мукабалары начар болуп калганынан алып келген жокмун аларды. Анан ошо боюнча эле келатабыз, ошо экология боюнча эле. Анан бизде жаңы эмелерди анализ жасаш үчүн, жаңы данныйларды алыш үчүн, цифраларды алыш үчүн биз жакында эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Анар Аскарбековна билет, жүгүрүп келишим түздүк. Өзгөчө гидрометео борбору бар экен, ошондо жаңы лабораториялар бар экен. Былтыр жок болчу, быйыл жанагы абадагы газдардын, уулуу газдардын анализи, 10 газды анализдеген приборлор бар экен. Анан ошон үчүн келишим түзүп алар менен. Андан кийин чүй аймактык жана айлана чөйрөнү, курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба департаменти бар экен. Ошондон дагы чүй аймактык башкармасынын башчысы бар экен, аны менен да түздүк. А жерде суунун булганышы, оор металлдар менен булганышын анализ жасашат экен да. Анан мен ошолорго азыркы эмемди, микрофонду пайдаланып ыраазылыгымды айтып коеюн. Мисалы, өзгөчө кырдаалдардын зам министри Ахматов Калыс Орозобеков деген жигит экен. Курчап турган чөйрөдө Кыдыргычев Аяз Абдыманапович деген жигиттер экен. Патриот жигиттер экен. Бизди түшүндү. Ошо окумуштуулардын кереги тийгенин байкашып түшүнүшүптүр да. Анан алып келгиле студенттериңерди, дипломниктериңерди алып келип биз менен лабораторияда иштесин, ошо приборлор менен иштесин, үйрөнүшсүн. Булар келечек эмеспи деп ошо бизге келишимге кол коюп беришти. Мына сенекеше, мына бул илим менен турмуштун айкалышкан байланышы ушул дем, туурабы? Түздөн түз баягы ошо айыл чарба ишине, ден соолукка. Ооба. Анан мисалы азыр экология аябай кыйын болуп атат бизде. Бишкекте айрыкча. Себеби кара туман декабрь айынан бери кетелек бизден. Кара туман жанагы смог деп коет экен, же болбосо фотохимиялык туман деп коебуз биз илимий эме менен. Себеби эмне дегенде
жана кездемелерди жагып атат деп атпайбы, таштандыларды жагып атат. Анан ошонун боекторунда, кездемелердин боектору, анилин краскасы менен, анилинде азот бар. Анан ал күйгөндө NO2 деген бөлүнүп чыгат. Күрөң газ дейбиз, ал түтүн сыяктуу. Анан ал бореки эмелер менен чаң, ошолор аэрозолдор менен кошулуп, анан суу менен кошулуп, анан кийин туман болуп айдалып кетейин десе, шамал жүрбөй, мунун баары мына тосулуп турбайбы? Биздин лабораторный корпус жөн эле бир эмедей болуп калды. Бир заводдун ичинде жүргөндөй. Бир жибинин цехиндей эле болуп калды окшойт деп, булардын фонундачы. Анан көчөнүн баарын бузуп салышты, көчөнүн баарын неметип салышты, туюктап салышты. Анан кайкы бир ал туман өйдө чыгып, анан асманда биздин Бишкектин үстүн каптап турат да. Ал тумандын негизинде эң эле жок дегенде адамдар депрессия болот экен. Мүнөздөрү өзгөрүп, ачуулары келип, азыр эмне үчүн урушчак десе ошондо. Бул илимий негиз болуп атат эми. Ооба. Депрессия кылат экен, анан экинчиден ультрафиолет нурун түшүрбөй, кармап калат экен дагы, чирий баштайт экен бул жердеги. Жердин үстүндөгү эмелер. Ультрафиолеттин баягы фотолиза эмелери бар да, касиеттери жок болуп кетет экен. Ооба, жок болуп кармап калат экен тиякта, өткөрбөй эле. Анан ошон үчүн жанагы чирүү процесси болуп, эмелердин өзгөрүшү, анан эле анын баарына биздин колдон, жөнөкөй адамдардын колунан келчү бул бак, дарак көп болуш керек да. Ага болбой эле стоянка жасайбыз деп эле дарактарды кыйып атат. Баягы күнү 4000 дарак кыябыз дейт. Эми ошо кантип болсун? Эми сиздер окумуштуу катары өзүңүздөрдүн баягы сунушуңуздарды берип атасыздар да, Сунушубузду эми бизди уккан деле киши жок. Азия Ньюска чыгардык, биздин университеттин газеталарына окубадыбы? Эми аракет кыла беришибиз керек десе. Аракет кыла беришибиз керек. Ондай мектепке берилсе, мектепке ошол экологиялык билим берилсе, балдар кичинекей кезинен ошо жаратылышты сактоону билсе деп моорекини чыгарганбыз. Ошо университеттен бир ички грантын утуп алып, мен канчанчы жылы, 14-жылы, анан ошонун эсебинен чыгардым да бул китепти. Анан бул китеп биздин эле университеттин библиотекасында калды. Мага 10 китеп беришти. Тиражы 200 эле болуп калды. Себеби акчасы ошондой экен да. Анан ошо аракет кылып эле атабыз. Биздин химия факультети мындай патриот адамдар көп факультет. Сезилип турат, да, сезилип турат. Эжеке, мындай да, мына Анара Аскарбековна эми моундай сөз айтат экен эжекебизчи, кийинки учурларда жаштардын тартылуусу бир топ дурус болуп бара жатат илимге деп. Ушу сиздин илим боюнча мындай жаштар кызыгып келип атышабы сизге дагы? Ошо пока азыр мен аспирант алгандан корком. Бүтүрө аламбы, бүтүрө албайбы ошону. Себеби жоопкерчилик, эксперимент жасайт да. Эксперимент жасаш керек. Ал эксперимент үчүн жакшы приборлор керек, эмелер жакшы бир анализ жасачу реактивдер керек. Алардын баары кымбат. Жана спектроскопиясын жасаш үчүн эле, рентген фазовый анализ жасаш үчүн эле, структурный эмес рентген. Сенеке Бообековна, бирок сиз мындай абдан жакшы студенттерге таасир бере турган, мугалимдерге таасир бере турган, жалпы эле кыргыз элине таасир бере турган китептер жаза баштаган турбайсызбы? Ушул багыттагы иштериңиз ийгиликтүү болсун, анда биз абдан мындай көп маалымат алдык сизден. Сиздин атыңызды билебиз. Буга чейин дагы илим жана турмушта сизди тартып жүргөнбүз. Мындан кийин дагы жолугушабыз буюрса. Ошон үчүн сизге чын деңсоолук каалоо менен сизге, кафедраларыңызга дагы, факультетке, жалпы эле Кыргыз улуттук университетинин илими келечекте болсун деп ушул берүүбүздү аяктайбыз анда. Урматтуу ЛТР каналынын илим жана турмуш телеберүүчү ышкыбоздору, мынакей биз бүгүн дагы ошол эң авангард болгон Кыргыз улуттук университетинде конокто болдук. Анын ичинде бүгүнкү биздин негизги каармандарыбыз химия жана химиялык технология факультети, анын деканы профессор Зарипова жана алдыңкы окумуштуулардын бири профессор Бообекова болушту. Ушуну менен эфирден дагы жолукканча саламатта болуңуздар.